Kızыңан, balаңан сураласын dedi. Аялыңдын хиджабы, аялыңдын ачкан жеринен, аялыңдын жарым жалаңачтыгынан дагы сураласын кыямат барганда. Балаңдын намазынан, балаңдын көчөгө чыкканынан, балаңдын вечиринен, балаңа берген харам акчадан, харамга жумшаштыгы үчүн берген акчаңдан болбосун. Кепилдерибиз беребиз аталар. Вечирге десе, же бир кандайдыр бир зына башка жолдорго балаңызга акча бересиз, бирок алган акчаны ошондой бир жаман жолдорго жумшап атат. А бирок эркек киши ата милдеттүү экен ошол баласынын ар бир баскан кадамын кароого. Өзүңүздөр билесиздер, кече жакында биз Стамбулга барып келдик. Ал жерге Стамбулда барганда мен ушул турушта жүрдүм да. Ал жердечи калпак менен нол менен. Мен башында жүргөндө ошол жерде сыймыктанып жүрдүм, мен өзүм кыргыз экендигимечи. Себеп түрктөр мына калпакты көрүп таң калып атты да. Сонун көзөм депчи. А бирок бир 10-15 күн жүргөндөн кийин бир аз түркчөнү үйрөндүк. Кээ бир түрктөр менен сүйлөшүп калсак, мен кийинчерээк уялып калдым ошол жерде мына калпакты кийип жүрүшкө. Эмне үчүн? Билесиздерби? Себеп. Ал жерде бир түрк менен сүйлөшүп калдык, кээ бир түрктөр менен. Сүйлөшүп калсак эле биринчи сураган нерсеси эмне? Кыз барбы деген суроону берет. Бишкектен кыздарды чакыртпайлыбы дейт. Сен акмаксыңбы? Эмне болду сага десем? Эмнеге бинтип атасың десем? Бул жерде дейт, Өзбекстандан келгендер сойкулук боюнча биринчи орунда. Экинчи кыргыздар турат дейт, сойкулук боюнча кыргыздын кыздары. Үчүнчү казактар турат, андан кийин тажиктер турат дейт. Буга эмне дейсиздер эми? Буга эмне дейсиздер? Эркекпизби, ошону караш керек эмеспи? Мен ошол жерде көп көрдүк. Ошол жерде иштеп аткан балдар менен сүйлөштүм. Жанагылар айтат, Кыргызстандан келген кыздардын 90%, 92-93% почти брак дейт бул жердечи. Сол кетпейт кайра үйүнө дейт. 50% ошол зына үчүн барат ал жерге дейт. Кыргызстандан Стамбулга барган кыздардын 50% зына үчүн барат дейт. Эркек үчүн, бала үчүн барат дейт. А 40% не зына үчүн барбаса дагы барып иштейт, бирок баары бир ошол жолго алып кирип коюшат түрктөр дейт. Аз эле адам, аз эле кыз үй бүлөсү менен, атасы менен баргандар гана, кээ бирлери гана соо келбесе, калганы соо келбейт ал жерден. Буга эмне дейсиздер? А биз эркекпизби? Аны карашыбыз керек эмеспи кыздарыбызды? Биз ага көңүл бурбайбыз да. Мен ошол жерде айттым да, кайтып атканда, мисалы самолетко чыгып атканда, бир мен оюмча бир 5-6 кызды атасы менен тең болгон түрктөр алып келип самолетко салып кетти да. Атасы менен тең болгон. Жанагыларга мен бир-экөөнө барып сүйлөдүм. Бул эмне кылганың? Бул ким десем, күйөөм дейт. Атаң менен тең болуп турат го, аяктагы күйөөң. Жанагы жерде дагы уялып жерди карап коюп. Менин алдымда эмес, сен Аллахтын алдына уялган. А бул нерсеге эркек баары бир жооп берет булгачы. Бул аял дагы жооп берет кылган ишине. Бирок ошого жөнөткөн, ошол жака аялыны же кызын жөнөтүп алып туруп, акчасын жеп жүргөн эркектер жооп берет ага. Уят бул эркек кишиге. Өзүнүн кызыны же аялыны Россияга же болбосо Түркияга, башка жака жөнөтөт дагы, анын акчасын жеп отурат. Бул эмне деген сөз? Эркек киши багыш керек үй бүлөнү. Эркек киши дин менен камсыз кылыш керек үй бүлөнү. Аял үйдө отуруу керек. Өтө уят сагачы. Эгер катыныңын же болбосо кызыңын акчасын жеп, Түркияга же болбосо башка бир чет мамлекеттерге жөнөтүп иштетип, акчасын жесең сага уят. Сен эркекмин деп эле кой. Аллах Таала үй бүлөнү багууну эркекке милдет кылган, аялга эмес. Эркек ошонусу менен эркек. Эркек мезесиде бир кичине күчтүү болуп калса эркек эмес, балким ал намыстуу болгону менен эркек. Жанагы жерде мен айттым кээ бир эркектерге, бул кыздар эмне кылып жүрөт десем, бул жерде жат эле мындай тааныш эле көрүнүш дейт. Бул эмне деген сөз? Биз өзүбүздү мисалы кыргыздын кыздарына ошондой бир чет өлкөлөрдө бир зордолуп, башка болуп кыйналып жүргөн болсо, эркектер көңүл дагы бурбай калдык да. А ошентип барып сиздин кызыңызга дагы ошол нерсе келип атат. Сиздин кызыңыз дагы ошол кыздардын ордуна болуп атат. Эмне үчүн? Себеп сиз башка жат мусулман кыздын зордукталып аткан мезгилде сиз ага көңүл бурган эмессиз. Сиздин кызыңыз зордукталып аткан мезгилде дагы башка эркектер ага көңүл бурбайт. Жана дагы бул кыздардын